Сиз өзү башчы дегенди кандай түшүнөсүз? Мен башчы Сен дегенде уруштургандасың. башчы Сиздер уруштуруп ырчыны алсаң үйдө эчтекеси болбойт. шофёрдү күйөөм дебе, ырчын аябым дебе деген сыяктуу сөздөр бар го. Ошонун сыңарындай эле көп сөз угасың, бирок чын-чынына үйгө келгенде ал адамдын өзүнөн эле көз каранды экен да. Күйөөңүз менен тең таап баштайсыз го же болбосо ошо жакындаганда күйөөңө баш ийгиң келбей баштайт. Мырза туура сүйлөш керек, мырза акылдуу болуш керек. Андай мырзаны өзүн эле с удовольствием угасың да. Мырза Рахматай. сен бара элең бияка. 8000 орундук деп тур. Билет мынчадан сатылды. Канча акча таптыңыздар дегендер да болду. Дубайдан канча квартира алып койдуңар деп Канча- сурагандар болот да. Канча Ал квартира эмес. алдыңыздар? Ал эмес биздин жакын бир туугандарыбыз сурайт го. Монча иштеп койдуңар ошойт деп. Аларды санап койду да. Ооба. Мындай кылалычы, бул жерде уюштуруу үчүн канча расход кетти? Жок эле дегенде бир 60-70 миң доллардай кирди. 60-70 миң доллар Ооба. уюштурганга эле кирип кетти. Бул жактын алар айтыштын керекпи кереги жокпу, бул жактын арендасынын деле. Сиздердин жашооңуздар бул бир сөз менен айтылса мен сүйүү деп атамакмын да. Бирок өзүңүздөр ошо сүйүү дегенди кантип түшүндүрүп бермексиздер? Сүйүү бул теке нерселерден курулат да. Бири-бирине жакшы жылуу сүйлөгөндөн, жумшак сүйлөгөндөн, балдарды бирге тарбиялаштан, жөн эле көңүлүн көтөрүп тамаша айтып койгондон, чоң нерсени айтыштын эле кереги жок. Ушу майда-майда колубуздан келген нерселерди кыла берсек эле сөзсүз түрдө бир жакшы чоң сүйүү